Жалкоо. Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дери жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чоот, аркан алып таң катары менен үйүнөн чыгат. Күшүлдөп, бышылдап, бийик тоонун башына чыгып, бир аз эшалын туура көрүп, көк шибер чөпкө жамбаштай кетет. Топ өскөн карагандарды көз нуру менен санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо, ошентип 100 боого жеткире санап, көңүлү жайдарыланат. Кой, эми оозум менен орогорбойн, карагандарды эртелеп чаап алайын Деп ордунан козголот. Күн төбөгө тийип келатыптыр. Түш болгон тура, түштөнүп алайын. Күн болсо узун, кечке дейре 200 боо караган отун алышты экен эмне? Аялы белендеп берген тамак ашын майда чайнап, ныктап жейт. Курсагы тойгондон кийин көңүлү жумушту каалабай, кайра жамбаштай калып, карагандарды санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо, санагы 200гө жетип кетет. Айлана күгүмдөнө баштаганда эсине келет. Кап, кеч кирип кеткен тура. А мейли, эртең деле күн барго. Деп балта, чоот, арканын көтөрүп, алганы бир боо отуну жок, санаганы 200. Кечки даамдуу тамакты ойлоп, шилекейин жутуп, үйүн көздөй шаша жөнөйт. Бул адаты күндө кайталана берет. Ушундан улам бул лакап бүгүнкүсүн эртеңкиге, эртеңкисин бүрсүнгүгө калтырган жалкоолорго карата айтылып келе жаткан экен.